Момундардын энеси Умму Абдуллах Айша радиаллаху анха риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким бул динибизге андагы жок нерсени киргизсе, анда ал кабыл кылынбайт. Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Имам Муслимдин башка риваятында кимде ким бул динибизде жок иш аракеттерди аткарса, анда ал кабыл кылынбайт деп келген. Хадистен алынган пайдалар. Диндеги иш аракеттер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө төп келүүсү үчүн төмөнкү 6 нерсени шариятка туура келүүсү талап кылынат. Алар ибадаттын себеби, түрү, өлчөмү, сырткы көрүнүшү, убактысы жана орду. Ал эми ушул 6 нерсе шариятка туура келбеген иш аракеттер болсо, анда алар кабыл кылынбайт. Биринчиси, иш аракеттер шариятка себеби боюнча туура келүүсү. Мисалы, бир адам үйүнө кирген сайын 2 рекет намаз окуп, ошол нерсени сүннөттө бар деп аткаруусу бидиат болот. Дагы бир мисал, бир адам мусулмандар Бадыр согушунда жеңишке жеткендиги үчүн ошол күндү майрам кылып алса, анда ал нерсе кабыл болбойт. Экинчиси, иш аракеттер шариятка түрү боюнча туура келүүсү. Мисалы, бир адам жылкыны курбандыкка чалса, анда ал кабыл болбойт. Анткени жылкы курбандыкка чалына турган жандыктардын түрүнө кирбейт. Үчүнчүсү, иш аракеттер шариятка өлчөмү боюнча туура келүүсү. Адам бир ибадатты кылып жатканда шарият көрсөткөн өлчөмдөн ашырып кылуусу. Мисалы, адам даарат алып жатканда ар бир мүчөсүн 4 жолуудан жууса, 4-үнчүсү андан кабыл болбойт. Себеби ал шарияттагы белгиленген өлчөмгө каршы келет. 4-үнчүсү, иш аракеттердин шариятка сырткы көрүнүшү менен туура келүүсү. Адам бир ибадатты кылып жатканда, ибадаттын сырткы көрүнүшү шариятка каршы келсе, анда ал андан кабыл болбойт. Мисалы, бир адам намаз окуп жатканда рүкү кыла элек жатып, саждага кетип калса, анын намазы туура эмес. Анткени ал намазды шарият көрсөткөн сүрөттө окуган жок. Бешинчиси, иш аракеттер шарият көрсөткөн убакытка туура келүүсү. Адам намазды убактысы киргенге чейин эле окуп койсо, анын намазы кабыл болбойт. Анткени ал намазды шарият чектеген убакытта окуган жок. Ошондой эле айт намазды окуганга чейин эле курбандыгын чалып койсо, андан курбандыгы кабыл болбойт. Алтынчысы, иш аракеттер шарият көрсөткөн жерде жана орунда болуусу. Мисалы, бир адам мечитте эмес, медреседе же үйүндө этикаф кылса, анын этикафы кабыл болбойт. Себеби ал этикаф кылган жер шариятка туура келбейт. Этикаф кыла турган жер мечит.